Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети Жалал-Абад колледжи БКМ контракт 2017 тайпасынын студенти Хакимжанова Мавлюда. Предмет математиканы окутуунун методикасы. Окутуучу Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Башталгыч класстарда окутулуучу чоңдуктар деген чоң бөлүмдү өткөнбүз. Ошонун ичинен убакыт бирдиктери деген темада өз алдынча аткарган ишим. Убакыт бирдиктери секунда, минута, сутка, ай, жыл, кылым. Бир кылымдын ичинде 100 жыл бар. Бир жылдын ичинде 365 же 366 күн бар. Бир сутканын ичинде 24 саат бар. Бир сааттын ичинде 60 минута бар. Бир минутанын ичинде 60 секунда бар. Өзүңдү текшер. Анда эмесе өзүбүздү текшерип алайлы. Ашыкча чоңдукту көрсөт. Бул жерде 2 саат, 5 жыл, 3 сутка, 13 литр, 6 минута. Бул жерде кайсы бир ашыкча деп ойлойсуңар? Албетте 13 литр. Анда эмесе чен бирдиктерди арасынан убакыт бирдиктерин көрсөткүлө. Ушул чен бирдиктердин арасынан убакыт бирдиктери кайсыл деп ойлойсуңар? Албетте 1 сутка, 1 жыл, 1 минута, 1 саат. Чоңдуктарды үстүнөн арифметикалык амалдар. 6 минута көбөйтүлгөн 10 барабар. 6-ны 10го көбөйтсөк 60 минута болот. 60 минута дегени бул 1 саат дегенди түшүндүрөт. Чоңдуктарды салыштыр. 2 саат 30 минут. Бул жакта 150 минута турат. 2 саат мисалы 120 минута. 120 минутага 30 минутаны кошсок 150 минута келип чыгат. Анда эки жак тең барабар дегенди түшүндүрөт. Ыкма аркылуу жазгыла. Мисалы кечки саат 7, саат 19, таңкы саат 6, саат 6, саат 5, таңкы саат 5, саат 18, кечки саат 6, саат 22, кечки саат 10, түшкү саат 2, саат 14, таңкы саат 4, саат 4, саат 11, таңкы саат 11. Убакыт бирдиктери башталгыч класстарда төмөндөгүдөй тартипте окутулат. Биринчи класста жуманын күндөрү, мисалы дүйшөмбү, шейшемби ушул сыяктуу эле кайсыл күндөн кийин кайсыл күн келет, бүгүн кайсыл күн деген сыяктуу тапшырмаларды аткарышат. Анан саат деген түшүнүк менен таанышышат. Алар сааттын гана стрелкасын таанып, ошол боюнча сүрөткөргө карап саат канча болгонун аныкташат. Ал эми экинчи класста минута жана саатты өтүшөт. Дагы сааттан минутаны стрелкасы боюнча дагы сааттын канчадан канчага өткөндүгүн аныкташат. Үчүнчү класста болсо сутка, апта, ай, жыл сыяктуу түшүнүктөр калыптанат. Бир суткада канча саат, минута деген түшүнүктөрдү, амалдарды аткарышат, бош орунду толукташат. Ал эми 4 класста секунда деген түшүнүк киргизилген. Секунда эң кичинекей бирдик болгону менен балдар минутаны секундага айландырганда, саатты минутага айландырганда чоң сандар келип чыгат. Ошон үчүн көп орунду сандар 4 класста окутулган үчүн окуучулар секунда түшүнүгү менен 4 класста таанышышат. Мындан сырткары амалдардын үстүнөн, аттуу сандар үстүнөн амалдарды аткаруу, башкача айтканда убакыт бирдиктери катышкан мисалдарды үстүнөн кошуу, кемитүү, бөлүү амалдарын аткарышат. Мен өзүм тандаган, өзүм аркалаган мугалимдик кесипти тандаганыман аябай сыймыктанам. Мен ушул теманы өтүүдө ушундай маанилүү нерселерди үйрөнө алдым. Келечекте өзүмдүн практикамда колдоном деген үмүтүм бар.